Арыңыздарга эң биринчи чын ден соолук каалайм. Сак саламатта узак өмүр сүрүп жүрүңүздөр. Ушул Аллах берген өмүрдө жакшылык кызмат кылуу баарыбызга насип этсин. Баары кандай десем, моюн калдыгы мугалимдик чындап эле ардактуу экен, чындап эле сыймыктуу экен, чындап эле эркин күчтүү экенине ынанып, көнүп, угуп билип жатабыз. Мен да ошол мугалимдер катарына толуктап балдарга болгон билимимди берип жаткан үчүн сыймыктанамын. Мында дагы билгенимди билдирип, үйрөнгөнүмдү үйрөтүп келгенге даярмын. Ошондой эле баарыңыздарга ишиңиздерге ийгилик, чыгармачылык, жеке үй бүлөлүк турмуш шартыңыздарга, турмушуңуздарга бакыт каалайм. Бар болуңуздар, күжөнгөн эмгегиңиздер, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Биз мына уюштуруучу жамаат Кыргызстан диаспорасы менен уюштурулуп жаткан кружокторду баштап жатабыз. Мен чындап эле ошол жерден ынанып көнүп отурам. Биздин энелерибизге, сиңдилерибизге, мекендештерибизге билим алуу өтө керек экен. Ошон үчүн баарыңыздарды чакырамын, колдон келишинче жардам кылайлы, билимдерибиз менен бөлүшөбүз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Адамдарга үлгү болуп дайым. Саламатсыздарбы? Менин ошол жерде миграцияда эмгектенип, ошол дасторкон ээлерип, мугалимдик кесипти аркалап, ошол жерде уюштуруучу жамааттын Демилгеси менен Мак эженин жана Махабат эженин ушундай уюшумду бир күчтүү күчү менен кыргыз диаспорасынын колдоосу менен ушул жерге топтолуп олтурабыз. Сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Демек, миграцияда болсок дагы, миграцияда эмгектенип, башка кесипте дагы иштеп жүрсөк дагы, өзүбүздүн сүйүктүү кесибибизди унутпай, ушул жерде чогулуп, ушул миграцияда эмгектенип жүргөн ата энелердин балдарын окутайлык деп, ушул жерге чогулуп турган жайыбыз, кезибиз. Ошондуктан биз мына Айгүл эжеке менен сабак берүүгө, балдарыбызга билим сапатын көтөрүүгө кичине болсо дагы салымыбызды кошойлук деп аябай алдыга кадамыбызды таштап турган убагыбыз. Баардыгыңыздарды майрам менен куттуктап, баардыгыңыздарга ден соолук каалаймын. Өзүмдүн автордук ырымды сиздерге арнап сунуп кетмекчимин. Кабыл алып коюңуздар. Мен мугалим, эрте кечти билбеген, сабак берем окуучума жан дилден, келечекти туура жолду тандашын. Мен мугалим, окуучума ишенем. Мен мугалим, эрте кечти билбеген, мектепти көздөй жөнөйм таң эрте, жаңы нерсени үйрөтөйүн деп бүгүн шашып барам окуучума мектепке. Мен мугалим, эрте кечти билбеген, сабак берем окуучума жан дилден, алтыным деп өз баламдай эркелеп, кучагыма тосуп алам келгенде. Мен мугалим, эрте кечти билбеген, күнү түнү бир нерсени издеген, окуучум жакшы окуп, сулуу жазып, сөздөрдү так сүйлөсө, жашоодо өз ордуну табышына сенем. Мен мугалим, эрте кечти билбеген, сабак берем миграцияда жан дилден. Майрамыңыздар менен куттуктаймын. Ошондой эле биз Махабат эжеке менен бир Гапыр Мадаминов агайыбыздын методдорун энелерибизге бала тарбиясы боюнча үйрөнгөн билгендерибизди миграцияда эмгектенип жүргөн энелерибизге жайылтып келүүдөбүз. Баардыгыңыздарды ушул курска катталып, дагы энелик кесиптин мыкты адиси болууга чакырабыз. Демек, эне окумайын, бала окубайт. Демек, бизден үлгү алып, балдарыбыз билимге болгон кызыгуусун ашырат экен. Ошондуктан баардыгыңыздарды Новосибирск энелер мектебине чакырып кетебиз. Баардыгыңыздарды дагы бир жолу куттуктаймын. Бул жашоодо таза жолду танда, мүмкүнчүлүк келет ар бир жанга. Өзүм дебе бул өмүрдө күйүп, эмгегиңдин элиң үчүн арына.